Assalamu alaikum, урматтуу Москвадан мекендештер. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Көптөн бери сиздерге жаңа чайкананын ачылышы жөнүндө айта элек. Бүгүн дагы бир өтө жакшы, жагымдуу жаңылык бар туугандар. Бүгүн чайкананын ачылышы болот. Сиздерге бир катар көрсөтө кетели баштап ичине. Мына туугандар, көрүп турган зыңкыйган сонун жасалган элитный чайкана. Ички интерьери сонун, мебелдери жаңыдан, ремонтту жаңы бүтүрүп, Аксарай чайканасы кайрадан өзүнүн ачылышын кылат. Эртең жума күнү буйруса саат 4төн баштап, кечки 4төн 8ге чейин, жума күнү жумадан чыкканда, иштен чыкканда шашылбай кесин деп 8ге чейин кылып койду. Буйруса эксан болот туугандар. Андыктан ушул маалымат менен сөзсүз түрдө группалар менен бөлүшүңүздөр, тууган уруктар менен бөлүшүңүздөр. Сиздер дагы эгерде өзүңүздөр келе албасаңыздар, башка бирөөдүн ушул жерге келип, эртең эс алып, чайдан ооз тийип, тамактарынан даам сызып, ак батасын берип, ушул ишкананын иштеп, кийингиликке иштеп кетишине өзүңүздөрдүн каалоо тилектериңиздерди айтып кетсеңиздер болот эртең келип. Анан эгерде келе албай калсаңыз, өкүнбөңүз, комментарийге деле жакшы сөздөр жазып койсоңуздар өтө берет туугандар. Ичини бир катар көрсөтө кетейин туугандар. Мына, көрдүңүздөр, өтө кеңири чайкана. Кеңири отуруп, тууган урук менен келип, кааласаңыздар 2ден, кааласаңыздар 4, 6 үй бүлөңүздөр менен келип, достор менен келип отурсаңыздар болот. Мына, бул залдын бир бөлүмү. Көрдүңүздөр, өзгөчө бул жерде тегерек столдор бар, стулдар бар мына. Мебелди карасаңыздар өтө сонун жыгачтан болгон мебелдер. Натуральный. Барга келели туугандар. На. Барды карасаңыздар, суусундуктун бардык түрлөрү бар. Өзүңүздөр байкагандай бул жер халал. Чайхана халал. Бул жерде эки чоң холодильник коюп койгон туугандар мына. Ачып ичинде көрсөтө кетели. Компоттор, суулар баары бар. Бул жакта дагы бир чоң холодильник бар мынакей туугандар. Соктор, соктун түрлөрү менен, суулар түрлөрү менен, муздак заказ кылып ичсеңиздер болот туугандар. Ал эми бул жагы экинчи бөлүгү мынакей. Сонун кылып кооз кылып жасалгалап койгон мына. Көрүп турасыздар. Мебелдери бардыгы, көрүнүштөрү сонун. Бул жерге 4төн болуп отурсаңыздар болот, 2ден келип отурсаңыздар болот. Андан сырткары компаниялар үчүн, достор үчүн, такси группалар үчүн отуруш кыла турган болсоңуздар, кабиналар бар туугандар. Сонун кылып жасап койгон мына. Сиздерге биринчи кичине кабинадан бирөөнү көрсөтөлү мына. Төшөктөрүнү көрдүңүздөр. Балыштары, төшөктөрү бүт оймо чийме түшүрүлгөн, сонун, удобный, бутту сунуп, кеңири отурасыздар, тапчандар бар. Бул кичине кабиналардан 5-өө 10-15 адам кеңири батат. Андан сырткары чоңун да көрсөтө кетели туугандар. Мынакей. Бул чоңураак кабина, 20дай адам батат. Ошондой эле төшөктөр менен коюп койгон жаңы төшөктөр. Столдор да жаңы мына бутту сунуп, кеңири отурасыздар, тапчандар бар. Ушундай кабинадан дагы ал жакта 2 кабина бар. Ошол жактарды заказ кылып алдын ала номерлерди экранга коюп коебуз. Баягы эле тамактар заказ кылсаңыздар болот. Козу гриль бар. Плов, чайханский, ташкентский, узгенский каалаган күрүчүңүздөн кылып берет. Дымдама, катурма, ошого окшогон заказдарды алып, общий тууган уруктар менен келип отуруп кетсеңиздер болот. Бала чака менен, группаларыңыздар менен, айылдаштар менен келип кеңири отура бересиздер. Анан дагы бир сиздерге айта турган нерсе өзгөчө. Намаз окуган биздин момун мусулмандар үчүн толук шарттары түзүлгөн. Ал сиздерге ажатканасында көрсөтө кетебиз. Ал жерде кеңири кирип, таратты алып, даже бут жууган жерлерге чейин даярдап койгон. Бир катар ошону да көрсөтө кетели туугандар. Жүрүңүздөр. Мына, ремонттору свежий болгон. Бул жерге ажатканадан чыгып, дарат алганда кеңири ысык суук суу иштет. Ушул жерге бутуңуздарды жууп, даратты алганга бардык шарттары түзүлгөн туугандар. Андан сырткары намазканалары бар. Жамаат болуп, намазканаларда намаз окуса болот. Туугандар, сиздерге чайхананын адресини дагы бир жолу айта кетели. Маринский парк 49. Мына 49 деген
здание, отдельно турган здание бул. Ориентир пятерочка. Көбі білет, бұл жақта Роснефть бар мына, көрініп тұрады. Жолдың о такси айдағандар, машина айдағандар білет. Роснефтьтің алдында, ошондой эле арт жағында Тяг бар. Торговый центр Москва. Тяг Москва. Ориентир метро Люблиндан шыққанда ошол Тягты ориентир кылып келе бересиздер. Эгерде пешком келсеңиздер, эгерде машинада келсеңиздер, Маринский парк, улица Маринский парк 49. Айта кетчү нерсе, машина менен келсеңиздер, бул жерде мына парковкалар бесплатный, парковка кеңири туугандар мына. Көрсөңүздөр болот. Машинаны коюп, кеңири отуруп, тамактанып, коркпой нетпей, эс алып кетсеңиздер болот. Анан дагы бир жолу айта кетели, эртең пятница күнү, Кудай буйруса, жума күнү, жумадан чыгып, намаздан чыгып, ушул жерде жакын арада бая мечиттеги биздин мекендештер да келишет. Намаздан чыгып деле келсеңиздер, уже эксанга Кудай кааласа даяр. Жуманы бүтүрүп эле келе бересиздер. Жумадан баштап чыгып, секин тартылып келгичеңиздер, саат 8ге чейин буйруса эксан. Маалымат менен сөзсүз жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуз туугандар. Эртең буйруса келип ушул жерде эс алып, тамактанып, өзүңүздөрдүн ак батаңыздарды, ак каалоолорду айтып кетсеңиздер болот туугандар. Ак Сарай чайканасы сиздердин кызматыңыздарда таңкы 8ден ачылат буйруса, кечки саат 1-2ге чейин иштейт. Андыктан эгерде клиенттер кийин бара-бара көбөйсө 24 саатта иштейбиз дейт, эми азырынча ошол түнкү саат 1-2ге чейин келе берсеңиздер болот. Номерлерди жазып койдук, аныктап тактап, эгерде кабина керек болсо брондоп кайрылсаңыздар болот туугандар. Андыктан бөтөн жерде аман болуңуздар. Жакшылыкта жүрүңүздөр туугандар. Эртең сиздерди күтөбүз. Дагы айта кетчү нерсе туугандар, эгерде чек арага бара турган болсоңуздар, миграцияны жаңылайын десеңиздер, Мукудинге кайрылсаңыздар болот. Жылуу, жумшак, жакшы алып барып келет. Өздөрү жолдо жардам беришет. Номерлер экранда.